Издөөдө жүргөн Женго кайманаты менен таанымал Кадырбек Досонов да кармоо алдында анын адвокаты Назгүл Сүйүнбаеванын үйүнө мыйзамсыз тинтүү жүргүзүлгөн. 11 февраль күнү УКМКнын тергөөчүлөрү Женгонун жактоочусунун үйүнө жашырынышы мүмкүн деген жөө менен тинтүүгө алган. Бул одоно мыйзам бузуу деп эсептеп, соттун токтомусуз тинтүү жүргүзгөнүн айтат. Адвокатура Кыргыз Республиканын мыйзамы бар, адвокатура жөнүндө адвокаттык ишкерлери боюнча. Ошол боюнча мыйзамда көрсөтүлгөн тинтүүнү адвокаттын үйүнө только соттун чечими менен өткөзсө болот. Соттун чечими жок болсо тыюу салынат. Соттун чечимисиз башкан жок. Соттун чечими жок. Ошол себептен алар тергөөчүнүн токтому негизинде баратат. Бул мыйзамсыз. Мындан улам Досоновдун жактоочусу Ош шаардык сотуна карылган. Тергөөчүнүн бул аракетин шаардык сот мыйзамсыз жана негизсиз деп тапкан. Бирок соттун чечимине карабай эч кандай кызматтык териштирүү болбой жатканын айтат. Мындан улам Ош шаардык адвокатурасынын бир катар жактоочулары бул көрүнүш жалпы жактоочулардын укугун тебеледи деп сыпатташууда. Орой түрүндө бузулгандыгы сот убактыда көрсөтүлүп, мыйзамсыз табылган. Бирок эң өкүнүчтүүсү бүгүнкү күнгө чейин тергөөчүнүн аракети сот тарабынан мыйзамсыз жана негизди табылгандыгына карабастан Ош областынын прокурору эч кандай чараларды көрбөй, унчукпай отурат. УКМКнын төрагасына кайрылуубуз аталган оройчулук бүгүнкү күндө орун алгандыгына байланыштуу. Теги бул адвокатуранын тарыхында мындай аракет болгон эмес. Деген менен Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы бардык тергөө иштери мыйзамдын негизинде жүргүзүлгөнүн айтууда. Жактоочунун үйү тинтүүгө алуу соттун токтомунун негизинде ишке ашырылган. Бардык тергөө иш-чаралары соттун санкциясынын негизинде жана Кыргыз Республикасынын жазык процесстик мыйзамдарынын негизинде жүргүзүлдү. Эске салсак, кылмыш дүйнөсүнүн көрүнүктүү өкүлдөрүнүн бири Кадырбек Досонов 2 айга камакка алынган. Атайын кызмат кийин Кремтөбөлдө кармоо боюнча иш-чара аяктаганын билдирген. Ал арада Досоновдун жактоочусу Назгүл Сүйүнбаева буга чейин Женго УКМКнын Оштогу аймактык башкармалыгына өзү келгенин айтып чыккан. Буга чейин Досонов бирөөнүн менчигине байланыштуу оор кылмышка шектелип жаткан. Ал мындан башка да кылмыш иштерине шектүү катары Ордо калага алып келинген. Алмагүл Эркебай кызы, Бекмамат Султанов, 7 канал, Ош.